Түн ичинде эл курчап Кара Балтада үрөй учуган жол кырсыгы катталды. Унаанын алды жагы кадимкидей жок болуп кеткен. Анда 2 адам жабыркап ооруканага жеткирилди. Аха ихи болуп тоого келип 2 адам болуп эс алганы келесиңер го, келген мусуруңарды кошо алып кеткиле деген. Жаштардын талабын талашканбы? Жаштарга өзүбүз жакшы мамиле кыла албайбыз. Андан кийин орун талашабыз. Идрис Исаков Бишкектеги көйгөйдү көтөрүп, бийликке өтө каттуу айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бул жер Бишкектин Профсоюз көчөсү. Бир эле жагына 3 тилке жол жүрөт. Бул керек болсо кээ бир трассалардан дагы чоң жол. Бул жөн эле проспект эмес, бул чоң трасса. Эми караңыздар. Эми ошол трассага каралып монондой санитардык коргоочу жашыл зоналар болот. Ал каралат долбоор боюнча. Долбоор боюнча ошондой каралган, бул аткарылып келаткан. Эми эмне болду? Эми мына жагына КАМАЗ ремонттоочу жай курулду, андан нар жагына мынау курулду, наркысы курулду. Эми баштап наркысы курулганда мына жерде элдер өзүчү болгон. Эмне болду бул деп. Десе эч ким унчукпады. Асан Үсөнгө шылтады, Үсөн Балтабайга шылтады, Балтабай Тешебайга, Тешебай Орокбайга. Ошентип отуруп биринчиси курулуп өттү. Эл унчукпай калды. Анан кийин экинчиси курулду. Анан мынантип эми КАМАЗдарды коюп үчүнчүсүн баштап атат. Эми бул кайсы эмне негизинде болуп атат? Эми ушуну башкасы карабаса дагы Орунтаев мырза, Нурдан мырза, сизден үмүт бар, ошону сиз өзүңүздүн жанагы ГОСТтун эрежеси боюнча ушуну чечип бериңизчи, муну ак же көк деп коюңчу. Эгерде сиз айттыңыз, мына жер мыйзамдуу экен ыдырыс десеңиз, анда биз экинчи бул маселени карабайлы, экинчи буга асылбайлы. Анда мыйзамдуу деп коюңуз, андан нары мындан нары мыналарды кыркып тегиздеп алып кетип бизнес борборлорду сала аланда. Анан жөн эле бир тааныш куруп атабы, жөн эле бирөөнүн бир тууганы куруп атабы. Эми андай болбош керек да. Анда биз деле бир керектүү адамдар менен таанышалы. Мына жердеги бейбечаралар да таанышсын, ма туш-тушуна ушундай бир бизнес борборлорду курушсун. Булар да окат кылсын да, анан кайсы бир таанышы бар бирөө болуп атат, ошол эле кура береби. Калыстык болсун да. Же ГОСТ иштесин, же ошол архитектура иштесин, же ошо долбоорду сыйлайлы, же болбосо жок, өзүбүздүн билгенибизди кылалы анда. Андай болбойт да, ошол бир мыйзам ошол үчүн керек да. Мыйзам бардыгыбызга бирдей дейбиз. Кара Балта шаарындагы жол кырсыгынан 2 адам жаракат алып ооруканага жаткырылды. Кечээ 7-Үначы облусунун Кара Балта шаарында унаа кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, саат 22:00 чамасында Шопоков менен Кожомердиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол чырактан Mercedes-Benz жана BMW унаалар кагышкан. Анын кесепетинен Бишкек шаарынын тургуну 19 жаш, Панфилов районунун Бухар айылынын тургуну 23 жаштагы жарадар болушту. Тез жардам бөлүмүнөн кабарлашканда 2 тең оорукананын травматология бөлүмүнө жаткырылган. Бул кесилиш Кара Балта шаарындагы эң коркунучтуу жерлердин бири болуп саналат. 1 жыл мурун коопсуз шаар системасынын камералары орнотулган, бирок алар азырынча иштебей жатат. Булак турмуш кежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жаштарга жакшы мамиле кылганды билбейбиз дагы, орун талашабыз. Жаштарга жакшы мамиле кылганды билбейбиз дагы, орун талашабыз. Улуу моонго кайрылган айымдын видеосу таркап жатат. Социалдык тармактарда жаштар менен улуу моонун ортосунда мамиле тууралуу пикир айткан айымдын видеосу тарады. Видеодо ал улуу адамдардын жаштарга карата болгон мамилеси жана коомдогу орун талашуу тууралуу ойлору менен бөлүшкөн. Жаштарга жакшы мамиле кылганды билбейбиз, анан эле орун бербей койду деп нааразы болобуз. Ар ким өзгөрүүнү өзүнөн башташы керек деп айткан айым коомчулукту өз ара сый урматка чакырган. Бул видео
видео интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратып, айрымдар анын пикирине кошулса, башкалары башка көз караштарын билдиришти. Окуя коомдо улуулар менен жаштардын өз ара түшүнүүсү тууралуу маселени кайрадан күн тартибине алып чыкты. Болобу эгер ыраазы болсоң деп сүйлөштү билбей, дагы жаштар деп эле жаштарга асылабыз да. Апа болуп өзүбүз жаштарга кандай бир жылуу сөз сүйлөгөндү билбейбиз. Жаштардын бетин аймаган апалар ушунчалык көбөйүп кеттик. Ар ким өзүн оңдош керек, тарбиялаш керек. Оозуңдан бир жакшы сөз чыкпай, сага кайсыл жаш места берсин? Өзүңдүн шартыңды түшүнбөсөң, эгер бирөө өзү ыраазы болуп сизге места бербесе, анын акысына кирип кетесиз. Же болбосо сиз жакшынакай сүйлөп, шартыңызды түшүндүрүп, ыраазы кылып албасаңыз, дагы кирип кетесиз. Азыркы жаштар наоборот бизге караганда слабый. Кээ бирлерин наушник салып алат, кээ бирлеринин кыялы түзү сизди караган менен кыялы башка жакты карап турган дагы көпчүлүк жаштарыбыз бар да. Мисалы мен өзүм деле ушундай болот. Бирөөдү карап турам, бирок мен башка эле нерсени ойлоп турган учурлар болот. Дайыма эле жаштарга жабышып эле жаштардан место талашып арсылдабай, өзүбүздүн ким экенибизди билип, кандай апасың сен? Сөзсүз түрдө сен жумшак сүйлөсөң, анан макул деп жаштар сизге орун берет. Карс дайыма жаштардын эле бетинен аймай бербей, өзүбүз ошо жаштарга татыктуу. Апа, чоңбузбу, ошо местага мен татыктуумунбу деп өзүбүздү оңдош керекпиз го дейм. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Тоого келип эс алгандан кийин аркаңарды жыйнап кеткиле. Социалдык тармактарда тарап жаткан элдик видеодо белгисиз жаран тоого эс алууга келгендердин таштап кеткен таштандыларына наразы болуп мындай деп кайрылат. Тоого келип эс алгандан кийин аркаңарды жыйнап кеткиле. Видео автору жаратылышты булгап кеткен адамдардын жоопкерчилигине кейип, коомчулукту таза болууга чакырган. Анын наразычылыгы коомчулуктун колдоосуна арзып, көпчүлүк интернет колдонуучулар бул маселени көтөрүп чыккан жаранга ыраазычылык билдиришкен. Городской болуп, ахи-ухи болуп, тоого келип эс аласыңар го, эки бутту малдар. Шаардан арак, пиво, кола-моланы алып атканда кыйын болуп, аласыңар да кетип атканда эс алып бүткөндөн кийин ушул пакет-сакет, баклашкаларыңар жыйнап кетсеңер болбойбу же силерге малдарга мындай эле эч ким үйрөткөн эмеспи, билбейсиңерби? Кандай акмаксыңар, силер акмаксыңар, адам эмессиңер да.